исламда эски жылды узатуу, жаңы жылды тосуу деген түшүнүк жок. Анан бирок кээ бир адамдар мактаныш биз жаңы жылда адамдар шампанский аттырып, жаңы жылды елканы, арчаны, тегерени бийлеп атса, биз намаз окуйбуз, тахажжуд окуйбуз деп бидат чыгарып аткан. Булар арак ичип жаңы жылды тосуп атса, силер намаз окуп тосуп атасыңар. Кадимкидей эле күн 31-декабрь, 1-январь дегендей эле күн болуш керек. Атайын бир намаз менен өзүнчө кылган бул бидат болуп эсептелет. Балким күнөөкөр болуп каласыз. Бирөө арак ичип тосуп атса, сиз намаз окуп тосуп аткандай. Демек ошол күнү жаңы жылды элдер ушинтип атса, мен ушинтем деп өзүнчө адамдар чогулуп зикир кылып, анан өздөрүнүн ушундай кылганы жок, тагыр туура эмес. Кадимки күндөрдө эле укташ керек. Кадимкидей эле күн тоскондор тоссун, белгилегендер белгилесин. Ошол ал христиандардын майрамы. Биздин Курман айтта поптор чыгып алып же орустар чыгып майрамдаган жери жок. Ошол сыяктуу биз деле өзүбүздүн майрамды майрамдайбыз. Бул майрамды майрамдагандарга ошолордун дининде турбайбы булар деп туура түшүнүп кабыл алып коебуз дагы. Биз кадимкидей куптан окуп алып уктайбыз.